45 өлкөдөн келген көрмандары Хитроу аэропортунда жылуу тосуп алган казакстандык жашырчы Димаш Кудайберген Лондонда концерт берди. Айтылуу О2 борборунун индиго залы жык толуп, ырчы казак, англис, орус тилдериндеги ырларын тартуулады. Бул анын Европадагы биринчи соло концерти болду. Димаш ыр өнөрүн кастарлаган үй бүлөдө чоңойгон. Бир нече эл аралык конкурстарда жеңип, өз мекенинде таланттуу аткаруучу катары таанылган. Ошондой эле анын Кытайда 2017 жылы ырчы конкурсуна катышканы ага эл аралык атак даңк алып келди. Бәрінің көңіліне шығуға тырыстым. Бұл енді менің бастапқы концерттерім. Димашты колдоп, анын концерттен ырларын күткөн кеңири күйөрмандар тармагы калыптанды. Алардын өзгөчөлүгү ар жерде бири-бирине колдоо көрсөтүп келишет. Британиялык күйөрмандар Лондонго келген чет өлкөлүк конокторду концерт алдында тосуп, Темза менен кемеде саякат уюштуруп беришти. Коноктор арасында Димаштын апасы, казак ырчысы Света Айтбаева да болду. Димашка казыркы таңда бир нече мемлекеттен концерттерин берүү жөнүндө усунустар түсүп жатыр. Әрине ол ең бірінші концертин Астана қаласынан бастады. Жылына бір рет Қазақстанда концерт берсем деген өзінің арманы бар. Бұйырса ол да орындалады. Осы алдағы жылға концерт болатын шығар дейміз. BBC кыргыз кызматы менен маегинде Димаш Кудайберген ырчылык кесиби, концерттери жана өзгөчө көрмандары менен болгон мамилеси тууралуу айтып берди. Маек толугу менен жакында BBC кыргыз кызматынын интернет сайтына жана YouTube каналына жарыяланат.